Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу отставкага кетти. Ал бул кадамын жеке чечим деп сыпаттап, ага эч ким басым кысым көрсөтпөгөнүн кошумчалады. Төрага эмнеси менен элдин эсинде калды? Жогорку кеңештин эки чакырылышында катары менен спикер болгон Нурланбек Тургунбек уулу тууралуу фактыларды алдыда айтып берем. Сиз чекит медианы көрүп атасыз. Ар кандай бир бүдөмүк ойлорго талкуу жаратпастан мен өзүм ушундай чечим кабыл алдым. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы кызматынан өз эрким менен кетүүгө чечим кабыл алдым. Бул менин жеке чечимим. Мага эч ким басым кысым көрсөткөн жок. Ага жол да бербеймен. Бул менин мүнөзүм ошондой. Ошон үчүн сөздү көбөйтпөйүн дедим. Бизде стабилдүүлүк болуш керек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган саясий реформалар толук аягына чыгыш керек, саясий туруктуулук болуш керек. Нурланбек Тургунбек уулу былтыркы парламенттик шайлоодо 17 миңден ашуун добуш алып, мандатка жеткен. Декабрда Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышынын төрагасы болуп шайланган. Ал буга чейин Кыргызстандын аймагында россиялык телеканалдарды өчүрүүнү сунуштаган, кыргыз тилине басым жасап, балдар үчүн чыгарылыштардын санын көбөйтүүнү демилгелеген. Мындан тышкары өлкөдөгү аймактардын аталышын, айрыкча Бишкектеги 4 райондун аталышын кыргыз тилине тезинен которууну сунуштаган. Мурдагы төраганын баскан жолун биз былтыркы шайлоо өнөктүгүндө айтып бергенбиз. Алдыда эске салалы. Биздин киминди ырдаганда таң дегенде куштар учуп кетти тараптан. Тургунбек уулу буга чейин Обон, Учкун, Эркин тоо гезиттеринде эмгектенген, транспорт жана коммуникация министрлигинин басма сөз кызматында иштеген. Мындан тышкары мурдагы президент Курманбек Бакиевдин басма сөз катчысы болгон. 2009-2010 жылдары ЛТР коомдук телерадио компаниясынын башкы директору, андан соң маданият жана маалымат министри болгон. Кийин New TV телеканалын жетектеген. 2019 жылы New TV менен Нур ТВ телеканалдары мурдагы президент Курманбек Бакиевдин туулган күнүнө арналган документалдуу фильм көрсөткөнү үчүн коомчулуктун сынына кабылган. УКМК бул боюнча билдирүү таратып, тасманын авторлоруна эскертүү берип, бул олуттуу иш экенин жана авторлор анын кесепетин түшүнбөй атканын белгилеген. Мындай аракеттер коомдо чыңалууга алып келерин маалымдаган. Шакиев журналисттерге берген маегинде тасма саясий максатта тартылбаганын, жөн гана Бакиевдин жаштыгы, окуучу күндөрү тууралуу болгонун айтып түшүндүргөн. Тургунбек уулу Нурланбек тууралуу дагы кандай фактылар эсиңизде? Пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чекит медиа жана мен Асия Соронбаева болдум. Көрүшкөнчө.